Бишкек шаарынын тургуну Айнура Токтосунова мындан 2 жыл мурун мамлекеттик ипотекалык компаниядан 14% үстөк менен 15 жылга насыя алып 2 бөлмөлүү батирге ээ болгон. Ай сайын 31 000 сом төлөгөн 3 балалуу жалгыз бой эне бул сумма ага оордук жаратып жаткандыгын айтат. Учурда насыяны төлөө үчүн жалгыз өзү бир канча жумушта иштейт. Айнура айым ушундай кыйын шартта мамлекеттен ипотекалык насыянын пайызын төмөндөтүүнү өтүнөт. Ушундай учурда мамлекеттен биз чоң колдоо күтүп атабыз азыр. 2020 жылы эсептесем 300 000 сомдой төлөп турмун да. Анан ошол 300 000 сомдун проценти ошондо 280 000 төлөп турмун. Ошондо биз даже бүт бардыгынан аяп төлөгөн акчабыз ошо жалаң процентке кетиптир да. Эми азыр мындан ары допустим биз төлөй албай калсак же бир нерсе болсо биздин үйүбүздү алып койгондо дагы биз баштапкы пайызы төлөгөнүбүз менен чогуу алып коет. Себеби биз жалаң процент төлөгөнбүз. Жанагы основной суммадан көп болсо айына бир 2-3 миңге минустап кетет да. Ал арада ипотекалык насыялардын пайыздык ченин 4%га чейин түшүрүү каралып жаткандыгын мамлекеттик ипотекалык компания кабарлады. Ошол эле учурда мындан ары мамлекеттик кызматта иштегендер баштапкы төлөмү жок эле 4% менен ипотекалык насыя алса болот. Бул үчүн атайын менин үйүм 2021-2026 мамлекеттик турак жай программасы иштелип чыккан. Бул программага буга чейин негизинен бюджеттик мекемелердин кызматкерлери катышса, мындан ары каржылоо механизмдери өлкөнүн бардык жарандарына бирдей шартта жеткиликтүү болот. Мамлекеттик жана муниципалдык мекемеде иштеген кызмат адистерге, кызматчыларга жана жалпы жарандарга болуп экиге бөлүнөт. Мамлекеттик кызматтагыларга жана жалпы эле алуучуларга бул 21 жаштан жогору болуш керек. Жана акыркы төлөм 65 жашка чейин. Мурунку программага караганда бир топ жеңилдиктер бар, бир топ критерийлер жеңилдетип алынды. Бул программанын дагы бир өзгөчөлүгү негизги басым бул турак жай курулушуна түздөн түз мамлекеттик ипотекалык компаниянын катышуусу болуп эсептелет. Ижара жана ипотека насыянын мөөнөтү 25 жылга чейин узартылат. Негизги басым Бишкек жана Ош шаарларына гана эмес, аймактарга жасалат. Программа тийиштүү министрликтер менен макулдашылып бүткөн. Жакынкы 5-6 жылда компаниянын турак жай фондунун өнүктүрүүгө 30 миллиард сом тартылып, бул жол менен 800 000 чарчы метр турак жай курулат. Август айында Бишкекте жаңы үйдүн курулушу башталат, жер бөлүнгөн. То есть ипотека сама постепенно... Ипотекалык насыянын суммасы финансы булагына жараша калыптанат. Мисалы азыркы коюмдар өкмөт бөлгөн бюджеттик кредиттин суммасынан насыяны тейлөө үчүн чыгымдардан жана банктын пайдасынан көз каранды. Учурда ипотекалык кредит үчүн 4,8 миллиард сом өлчөмүндө бюджеттик насыя берилген. Строение, новые многоэтажные дома. Азыркы тапта Кыргызстанда 9,5 миңден ашык адам мамлекеттик ипотекалык насыя алууга кезекте турат. Буга чейинки программа алкагында 5 миңден ашык адам ипотекалык кредит алган. Анын ичинде жеке банктардан насыя алгандар төлөй албай калган учурлар болгон. Анткени жогорку пайыздар менен коммерциялык банктардан алышкан. Алар жаңы программага катыша албайт. Мамлекеттик ипотекалык компания жарандардын насыя алууда жеке банктардан эмес, мамлекеттик банктан алуу пайдалуу экендигин эскертет. Анткени ипотекалык компания жыл сайын жеңилдиктерди киргизет. Жакынкы убакта насыя сом менен да бериле баштайт. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.